Жыл сайын күз-кыш айларында абанын бузулуусу байкалат. Мындан улам Баткен шаарынын аймагындагы бир катар социалдык объектилердин от казандары текшерүүгө алынды. Текшерүү иш-чарасы Минкап төрагасы Акылбек Жапаровдун буйругуна ылайык жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан атайын түзүлгөн комиссиялык тобу жана аталган министрликтин жергиликтүү башкармалыгынын өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүлдү. Фильтрлер тилекке каршы жок бүгүнкү күндө. Фильтр жок. Жыл сайын күз-кыш айларында абанын бузулуусу байкалат. Буга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан ар кандай иш-чаралар уюштурулуп, экологияны сактоо максатында түрдүү тендерлер болуп өтөт. Акылбек Жапаровдун колдоосу астында абанын булгануусунун алдын алуу алкагында Бишкек шаарына атайын абаны булгап жаткан жерлерге фильтрлерди коюу менен абанын тунааруусунан арылышкан. Министрдин буйругу менен аймактарда абанын булгануусун азайтуу Баткен шаарынан башталды. Бир күндө ошо 100 килограммдан ашык ошо тегерекчектегилерди улантырып атат да. Жерлерде абанын булгануу деңгээлин азайтуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп жатабыз да. Бүгүнкү күндө биз Баткен шаарын кыдырдык. Баткен шаарында баарыңыздарга белгилүү болгондой калктын саны 34 000, шаардын аймагында 9 от казан бар экен, андан сырткары 18 мончо бар экен да. Биз министрликтин Баткен регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери менен жанагы поликлиниканы көрдүк, үй бүлөлүк дарыгерлер борборун, анан 3-чү орто мектептин от казанын көрдүк. Баткен шаарындагы Айтпай Имаров Кызыл Топ атындагы орто мектебинин от казанында жылына 100 тоннадан ашуун кара алтын күз-кыш айларында жагылып, окуучуларды жылуулук менен камсыздап турушат. Ал эми суук катуу болгон учурларда күнүнө 1 тоннадан жагылат. Бирок жагылган кара алтындын ышын фильтрлөөчү аппарат жок. Буга атайын түшүндүрүү иштери жүрүп, кийинки мезгилге чейин бүтүрүүнү пландашууда. Жок, биз ушул атайын фильтр коюлат экенин мен билбептирмин. Бирок бизге ошол шаардык билим берүү тарабынан ушундай коюш керек деп айтып, же бир жардамдар керек болгондо мен сурап айтып, ошонун аркасынан чуркамакмын да. Азыр эми буюрса ошо шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте иш алып барабыз деген ойдомун. Кат жолдоп, ошонун бир финансовый маселелерин чечүү менен бир иш аракет кылабыз деген ойдомун да. Андан соң текшерүүнүн жүрүшү Баткен облустук үй бүлөлүк медицина борборундагы от казандар текшерилип, талапка жооп бербегендиктен түшүндүрүү жана эскертүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле аталган мекеме тарабынан коюлган талаптар аткарууга алынары убадаланды. Бүгүнкү күндө Баткен шаарындагы 34 000 калк жашайт. Ал эми 10 000ге чукул гана калк таштанды үчүн төлөмүн төлөп, белгиленген жайга ташташат. Калган жашоочулар таштандыны туш келди жайга таштап, мыйзамсыз аракеттерге барышат. Алар үчүн атайын чаралар каралып, айыппул төлөө да коюлган. Бүгүнкү күндө Баткен шаарындагы таштанды таштоочу полигон өзү Баткен шаарынын мэриясынын тарабынан 24-25 гектар бөлүнүп берилген. 25 гектардын бөлүнүп берилген биздин атайын таштанды ташуучу унааларыбыз таштанды таштоочу жайга ташташат алып чыгып азыркы күндө. Бирок сиздер көрүп тургандай сыртындагы таштандылар ушул Баткен шаарынын тургундары, акча төлөбөгөн тургундар алып келип ошондой таштандылар ташашат. Эске салсак, 2021 жылдан баштап Баткен шаарындагы таштанды таштоочу полигон ишке кирген. Андан сырткары 2022 жылы атайын таштандыны кайра иштетүүчү мекемени ачуу боюнча долбоор жазылып, бүгүнкү күндө каражат маселесинен улам иш токтоп турат. Даярдаган Элиза Абдрахман кызы, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.